Бишкекке 5-ноябрда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мамлекеттик сапары менен келет. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев маалымдады. Анын айтымында эки өлкөнүн мамлекет башчылары стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 6-жыйынын өткөрүп, кызматташуу боюнча бир катар документтерге кол коюлары пландаштырылып жатат. Эрдоган 6-ноябрда Бишкекте өтүүчү Түрк мамлекеттик уюмунун 11-саммитине катышат. Мындан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин Казакстан, Өзбекстан, Азербайжандын башчылары жана байкоочу өлкөнүн жетекчилери катышат. Мындан тышкары 5-ноябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келип, ТМОнун жыйынына катышарын маалымдашат. Түрк элдеринин кызматташтыгынын бекемдөө максатында 1992-жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Озалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркменистанын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009-жылы азыркы Түрк мамлекеттер уюму түзүлгөн. Мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн тышкары уюмдун жыйындарына байкоочу катары Венгрия жана Түркменистан катышып келет. Имам Меденташев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан юстиция министрлигине караштуу 31-мекемеге соттун чечими жок эле которулганы кабарланды. Бул тууралуу 1-ноябрда Бишкек шаардык сотунда ишкердин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча соттук отурум болбой калгандан кийин адвокаты Нурсултан Жаныбеков маалымдады. УКМКнын убактылуу тергөө изоляторуна барсак, Имам Меденташев жок экен. УКМКны жалпыга маалымдоо каражаттарына юстиция министрлигине караштуу номер 21-мекемеге которулгандыгын маалымдаган. Бирок 21-мекемеде дагы таба алган жокпуз. Имам Меденташевди башка тергөө изоляторуна которуу үчүн соттун чечими керек. Биз соттун чечимин көрө элекпиз, деди анын жактоочусу. Нурсултан Жаныбеков шектүүнү башка тергөө абагына которуу боюнча сот отуруму болуп, ага жактоочулар да катышышы керек экендигин кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарында 7-октябрда 67 килограммдан ашык метамфетамин баңгизаты менен кармалгандыгын 1-ноябрда маалымдады. Атайын кызматтын берген маалыматына ылайык баңгизаттын жалпы баасы 300 миллион сом деп бааланган. УКМК мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлердин көмөгү менен Пакистан, Өзбекстан жана Ооганыстан, Кыргызстан маршруту боюнча метамфетамин баңги каражатын өзгөчө көп өлчөмдө ташуу менен алектенген эл аралык баңги топторунун ишине бөгөт коюлгандыгын кабарлады. Кармалган шектүү жогорудагы маршрут боюнча Кытайдын Гонконг шаарына Казакстан аркылуу келген метамфетамин баңгизатын жөнөтүүнү уюштургандыгы аныкталган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары уланып жатат. 1-май райондук соту 1-ноябрда камактагы саясатчы Азымбек Бекназаровдун бөгөт чарасын карап, абактагы мөөнөтүн 2-январга чейин узартты. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров маалымдаган. 12-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азымбек Бекназаровду 2010-жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутуучасынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана корутуу фактысы боюнча кармалгандыгын билдирген. Саясатчы Бишкектеги номер 1-тергөө абагында кармалууда. Ал өзүнүн кармалышын саясий негизде деп эсептей тургандыгын сотто маалымдаган. Саясатчы абактан президентке кат жазып, 2010-жылы апрель окуясынан кийин $1 миллион кымырып алган деген маалыматты убагында жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия башкы прокуратура текшерип, мыйзам бузуу аныкталбагандыгын кабарлаган. 68 жаштагы Азымбек Бекназаров жогорку кеңештин депутаты. Башкы прокурор 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары кызматтарын аркалган. 2022-жылы 23-октябрда Кемпирабад иши боюнча кармалып, 1-май райондук сотунун чечими менен быйыл 14-июлда акталып чыккан. Бишкекте Ала Тоо аянтында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган парад өттү. Иш-чарада милициянын жаралуу тарыхын баяндаган видео тасмалар көрсөтүлдү. Буга чейин парадка 2000 милиция кызматкери тартылары айтылган болчу. Олуттуу иш-аракеттердин натыйжасында акыркы 4 жылда кылмыштын катталуусу дээрлик 50%га төмөндөп, коомдук жайларда одоно тартип жана мыйзам бузуулар жөнгө салынып келе жатат. Мына ушундай саамалыктуулай быйылкы жылдын башынан бери кыргыз милициясынын 100 жылдыгына 100 жаңы имарат ачуу демилгеси ийгиликтүү ишке ашып, бардык аймактарда заманбап шарттар менен жаркыраган жаңы имараттар биринин аркасынан бири ачылып, колдонууга берилүүдө.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында эле Коопсуз шаар долбоорун Ички иштер министрлигинин карамагына толугу менен өткөрүп берүү жарлыгын чыгарып, бир катар тапшырмаларды бердим. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги бул долбоорду коопсуз өлкө долбооруна айлантып, жалпы республикага жайылтууга бел байлап турат. Мунун баары элибиздин коопсуздугуна, кылмышы жана укук бузуусу жок өлкөнү курууга карата жасалган мамлекеттик деңгээлдеги кадамдар экенин баса белгилеп кетейин. Жакынкы келечекте дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратууга Ички иштер министрлигинин толук мүмкүнчүлүгү бар.